Бар балтаң, жоқ қалтаң. Қырғыз ел мақалы. Америкалық миллиардер Джеймс Белл жана анын аялы Сьюзан президент Дональд Трамптын эсебине 6 миллиард 250 миллион доллар которушту. Декабрдын 1-күнү. Бул акча 2025 жылдын 1-январына чейин төрөлгөн 25 миллион америкалык баланын ар биринин эсебине 250 доллардан салганга мүмкүнчүлүк берет. Ушул жөнүндө кеңири сөз кылабыз, арыбаңыздар. Трамптын эсеби деген эмне? Бул Трамптын эсеби, бул мамлекеттик программа. Ага ылайык 2025 жылдын 1-январынан 2028 жылдын 31 декабрына чейин төрөлгөн балдардын ар биринин эсебине өкмөт $1000 салат. Бул акчаны алар инвестициялык фондуларга салып, киреше алып туруш керек. Эгерде ошол эсебине акча салынган бактылуу бала, эгерде акчаны 18 жашка толгондо алып пайдаланам десе, университетке кирүү үчүн же жогорку билим алуу үчүн гана пайдаланса болот. Эгерде машина алам десе, болбойт. Эгерде биринчи жолу үй алып жатканда пайдаланам десе, $10,000 алып пайдаланса болот. Айып төлөнбөйт андан. Эгерде башка иштерге алам турган болсо, жана айтканымдай, айып төлөөгө тийиш. Албетте, бул жаңы балалуу болгон ата-энелер үчүн чоң сүйүнүч, өкмөттөн көрүндүк. Наристенин эсебине наристенин ата-энесинин тууган уруктары, дос жолдоштору дагы $5,000 чейин көрүндүк пул салса болот. Бирок ал акчаны милдеттүү жылдык салыкты төлөгөндөн кийин же июль айынан баштап салышат. Алардан тышкары ошол баланын ата-энеси иштеген ишкана же болбосо соопчулук уюмдары дагы салса болот акчаны. Бул ишке Америка Кошмо Штаттарынын финансы министрлиги ошондо келерки жылдын 1-январынан тартып 2034 жылга чейин $15 миллиард жумшайт. $15 миллиард. Бул эми Американын тарыхында биринчи чоң тажрыйба болууда. Жана балдарынын келечеги үчүн ата-энелер ишенимдүү жашоосу үчүн чоң мүмкүндүк берет. Анан бул Трамптын эсебинен акча алыш үчүн, акча жаңы төрөлгөн баланын эсебине салыныш үчүн, ал бала Американын букаралыгында болуш керек. Жана ал балада социалдык камсыздоо полиси болуш керек. Мындан тышкары, ал бала жылдык кирешеси $150,000 төмөн округтарда, райондордо же шаарларда жашаш керек. Бүгүн Америка Кошмо Штаттарында жылдык орточо киреше $82,500 экенин айта турган болсок, анда Трамптын чөнтөгүнөн же Трамптын чөнтөгү деп аталган мамлекеттик программадан Америка калкынын өтө чоң бөлүгү же жаш үй бүлөлөр, жаңы баш кошкон үй бүлөлөр, балалуу болгон үй бүлөлөр жардам алса болот да. Жакшы. Бир кызыгы, ошондо Индиядан келген теги индиялык үй бүлөлөр албай калат экен көбүнесе. Эмне үчүн дегенде, алардын жылдык кирешеси $153,000 жогору. Индиялык үй бүлөлөрдүн жылдык орточо кирешеси. Ошентип бул салынган акча жанагы бала же кыз дейли, наристе 59,5 жашка жеткенче өкмөттүн эсебинде сакталат. Банкта сакталат. Банкта эми инвестициялык бул эсеп болгон үчүн аны биринчи кезекте Американын баалуу кагаздары, өкмөттүк бонддор салса артыкчылык берилет. Ал жерден киреше туруктуу, бас болгону менен туруктуу болот. Ал эми тармактык кайсы бир компаниялардын баалуу кагаздарына салганга болбойт. Аларга салып киреше алганга болбойт. Ага уруксат жок. Ал эми 59 жашка чыккандан кийин жанагы топтолгон акчадан автомобиль алсаңыз айып пул төлөбөйсүз. Бирок Америкадагы эреже боюнча
Бул акчаны алганыңызда андан сөзсүз түрдө киреше салыгын төлөйсүз. Бул салык төлөө, кирешеден салык төлөө Америкада бул милдет, парыз, мыйзам менен өтө катуу жазаланчу иш. Бул акчадан салык төлөбөйсүз. Салыкка каникул берилет. Эми ошол бала 59 жашка, 59 жарым жашка чыкканга чейин ага салык төлөбөйт, эч кандай салык төлөбөйт. Бирок алып атканда же ошол эле учурда жанагы айтпадымбы, баалуу каздар фондуларына салып койгондо андан алган кирешеден дагы кийин төлөйсүз. Бирок анан кутулуунун жолун азыр эле айтып отурушат. Эгер Трамптын эсебиндеги акчаны жеке индивидуалдык пенсия эсебине деп аталган Roth IRA деген эсепке салсаңыз, аныңыз пенсияга чыкканга чейин туруктуу топтоло берет. Муну эң жакшы жолу, анан жана кийин салык төлөбөөнүн дагы бир жакшы жолу, салыктан кутулуунун бир жакшы жолу, азыраак төлөөнүн жакшы жолу деп айтып атышат. Бул эсепке айрыкча ушул мынакей Roth IRA дегенге 2023 жылы акча салган балдардын, адамдардын орточо жашы, эң көп салгандар бул 14 жашка чейинки 14 жаштагы балдар болушкан. Америкалык ата-энелер ошонун балдарынын келечегин ойлоп эң көп акчаны мына ушул фондко салат экен. Анын өсүшү 20% жылдык өсүшү бул жакка акча салгандардан. Анан акчаны эгер кийин сиз алганда, анда албетте өз салык төлөйсүз, салык төлөйсүз дебедимби? Анан болсо дагы салыктан кутулуунун башка бир жолу бул театрларга, музейлерге акча салуу. Садага берүү. Туура болгондо садага берүү деп айтабыз да. Ушуга садага берүү. Эгерде сиз мисалы бир музейге, айтайлы, Нью-Йорктогу 8,4 миллион карктуу Нью-Йорктогу дүйнөдөгү атактуу жана эң чоң музейлердин бири, атүгүл номер 1 деп айтар элем, ошол музейге $100,000 акчаңызды салсаңыз, сиздин ысымыңыз кайсы бир эң чоң залга берилет дагы, ошол залга айтайлы Амирбек Азам уулу атындагы зал деп жазылып турат. 20 жыл бою. Андан тышкары сиз 39% федералдык салыктан бошотуласыз. Мынтип Америкада аны эмне үчүн ал бошотулуп атат? Себеби алар фонд катары түзүлөт. Ошо театрлардын алдында фонд түзүлүп, акчаны сиз салганда ал фондко саласыз. Ал эми ал фондко салынган акчадан сиз жылына 3,7% пайда көрүп турасыз. Муну мындан көрсө болот да, бул абдан театрлардын ишин колдоо үчүн, музейлердин ишин колдоо үчүн бул Америкада өтө кеңири жайылган практика. Мисалы, Америкадагы кайсы гана театрга, чоң театрларга барбаңыз, айтайлы, могу жерде Кеннеди борборунда 6-7 театр жайгашкан. Ошонун кире беришине барсаңыз, узун тизмелер жазылып турат. Ким акча бергенин, канча садага бергенин дейли. Мындай практика музейлерде дагы айтып өтпөдүм, жазылып турат. Мисалы, сиздер барыңыздар, узак жылдар көрүп, ырахат алган 90 жылдардын башында Санта-Барбарадагы музейге кирсеңиз дагы ошол жерде бир дубалдын бети же ким канча акча бергени жазылып турат. Бул акча берүү, садага берүү. Анан ошондой эле өзүңүз жакшы көргөн тармакты, айтайлы, театрды, музейди колдоо болот. Бизде муну мен эмнеге ушуга атайын токтолуп атамын? Биздин музейлерде дагы эмне үчүн театрларда ушул абалды колдонсо болбосун? Көрүп атасыздар, бул театр жана музейлер бизде жалаң гана өкмөттүк бюджеттин мойнунда. Эгерде кээ бир бай адамдар, Кыргызстандагы бай адамдар ушундай мыйзам болсо, анда Бишкектеги Кооператив атындагы музейди, Оштогу сүрөт музейин айтып атам, Оштогу Тургунбай Садыков атындагы сүрөт музейини, Кызылкиядагы Кызылкия шаарынын музейин, Сүлүктүдөгү абдан сонун музей бар. Ошолордун баарына гүлдөтүп койсо болбойбу? Азыр карасаңыздар, чын эле айтат го, ит ыйлаган абалда. Барсаңыз, чынын айтайын. Аларды тег эле бул Америкадагы музейлер менен, Европадагы музейлер менен салыштырып болбойт. Болбосо музей улуттун сыймыгы, биздин ата бабалар дейли, кылымдар бою жаралган
буюм теримдердин сүрөттөрү ошол жерде сакталып атпайбы? Тарых музейинде деле мисалы. Бул жакта ушундай жол менен аларды театрлардын иштешине айтайлы артисттерге акча төлөөгө дагы мүмкүнчүлүк берет. Бул Чех Республикасында дагы кеңири жайылган көрүнүш. Мисалы менин эң жакын досторумдун бири Павел Гоча, улуту словак. Словакияда ал өз жумушуну политехникалык институту бүткөндөн кийин катардагы жумушчудан баштап 6 чоң заводду, цемент чыгаруучу, курулуш материалдарын чыгаруучу заводду бириктирген, бирикменин башкы директоруна чейин жеткен. Кийин курулуш министринин орун басары да болгон адам. Ошол киши Словакияда коммунисттик бийлик кулагандан кийин жеке ишкердик менен машыгып алектенет. Ал эми 70 жашында өзү түзгөн компанияны бир нече миллион сомго саткан, акциясын кармап калган бирөөсү. Бош убактысынын баарын сүрөткө жумшайт. Бирок ал киши эң жакшы көргөн нерсе ал кишинин эрмеги опера театры, анан музыка. Эски барокко музыка. Ошол үчүн Прагадагы барокко 1705 жыл деген театрга, оркестрге, ал жерде 30 адам бар. Ошолорго таакай акча берип турат. Бирок анын ысымы ал театр чыгарган буклетте жок, программада. Анан мен сурадым да, Павел, сиз эмне үчүн ал жерге атыңызды жаздырбадыңыз десем, ал айтып атпайбы, мен ага жаздырбаган себебим дейт, мен бул оркестрдин оюнунан ырахат алам. Аны мактаныш үчүн салып аткан жокмун дейт. Мен аны ошолордун тыйынбай элди ушундай жакшы музыка менен тааныштырып туруш үчүн саламын дейт. Анан ал киши апендидей болгон киши ошол 1705 жыл оркестри, 1705 барокко оркестри Европага бир айлап Германияга, Голландияга концертке чыкканда, ал дагы Volkswagen Golf деген машинесин минип алып, аялы менен ошонун артынан кыдырып жөнөйт. Барып өзүнүн акчасына сатып алат билет. Европанын театрларында жаңы опералардын премьерасы болгондо жүз ачары сөзсүз аны барып көрөт. Мынакей. Эми байлардын акча салуусу бул Америкада кеңири жайылган көрүнүш. Мисалы 2023 жылы 50 эң чоң филантроп же ушундай садага салган университеттерге, ооруканаларга, музейлерге, башкаларга акча салган адам 50 эң чоң филантроп 12,2 миллиард доллар ушундай садагага беришкен. 24 жылы 16 миллиард доллар беришкен. Алардын катарында чет өлкөлүктөр да бар. Чет өлкөдө туулуп, кийин бияка Америкага келип жашап калгандар бар. Эң чоңду, эң көп суммадагы акчаны Пьер Омидиар берген. Ал теги ирандык, бирок Парижде туулуп чоңойгон, Американын жарандыгын, букаралыгын кийин алган адам. Андан башка Герта Амир, бул Чехословакияда туулган жөөт аял. Сергей Брин, Россия Федерациясында, муну жакшы билесиздер. Анан башка дагы индиялыктар, сингапурлуктар, түштүк кореялык, тайвандык, башкалар дагы бар. Бул боюнча баса жана башында айтып кеттим, бизде мыйзам иштелип чыкса деп, жаңылбасам 2005-2006 жылдары белгилүү банкир, коомдук ишмер Муратбек Мукашев ушул мыйзамды иштеп жатат деген кабарды мен гезиттерден уккам, бирок ошол боюнча чала болду окшойт. Ал иштелип чыккан жок. Эми мына жаңы парламент шайланды Кыргыз Республикасында. Ушул парламентке келген депутаттар балким эсине алышар. Бул нерсени дагы мына ошондо биздин колунда бар адамдарыбыз, театр сүйүүчүлөр, музейди сүйгөндөр дагы балким садага беришип, театрларга, музейлерге колдоо көрсөтүшөр. Бизде бул садага деген бар го, садага берүү. Мынакей айтта, Курбан айтта канча мал союлат. Кандай дасторконду конокторго беришин кылабыз. Ошол акчанын бир бөлүгүн ушул ишке жумшаса кандай болот эле? Жакшы го. Менин жана башында бар балтаң, жок калтаң деген макалды айтып кеткеним мына ушундан. Бар балтаң деген бул эркин, каалаганын кылат. Ал эми калтаң уялып турат деген мааниси бар. Эсен болуңуздар.